Саламатсыңарбы, балдар? Бүгүн биз 8 класстар үчүн кыргыз тили сабагын өтөбүз. Силер менен мен номер 30 Кулманбет Токторалиев атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Тойтиева Аида. Ар дайым ачык кабагым, дайым даяр сабагым, саламаттык тилеймин. Саламатсыңарбы, балдарым? Анда эмесе сабагыбызды, балдар, жомок менен баштайбыз. Илгери сүйлөм деген чоң өрөөн болуптур. Ал өрөөн өз ара эки аймакка бөлүнчү экен. Эки аймакты бөлүп турган 3 чоң дарыя болгон. Дарыялардын беркөйүзүндө деген хандын жалгыз уулу болуптур. Ал эми дарыялардын аркөйүзүндө Баяндооч хандын келишкен сулуу Айбийке аттуу сулуу кызы болот. Бир күнү хандын уулу сайрандап жүрүп, Айбийкени көрүп ашык болот. Үйүнө келип атасына айтса, атасы катуу каршы чыгат. Эгер ал кызды алам десең, бүгүндөн баштап сени уул катары санабайм дейт. Уулу атасына таарынып, үйүнөн чыгып кызга аттанат. Бирок баланын жолунда оор сыноолор турат. Анткени кызга барчу жолдо 3 чоң Толуктооч, Аныктооч жана Бышыктооч деген дарыялар бар эле. Балдар, келгиле, анда Ханзадага жардам берели. 3 дарыянын суроосуна жооп берели. Биринчи дарыянын суроосу. Аныктооч дарыясынын суроосу. Эни качтырып сүйлөм түз. Экинчи дарыянын суроосу. Толуктоочтун суроосу. Айкындооч мүчөлөр кайсылар? Бышыктооч дарыясынын суроосу. Баяндооч менен байланышып, затка багытталган сүйлөм мүчөсү кайсы? Убакыт кетти, балдар. Дарыялардан өткөрөлү баланы. Жооптор, балдар. Адам өз кемчилигин башканын көзү менен жакшы көрөт. Бул жерде, балдар, эмне кылат? Көрөт. Ким? Адам. Бул жерде эни качтырып сүйлөм түздүк. Экинчи, сүйлөм мүчөлөр кайсылар деген суроо болчу экинчи дарыяныкы. Сүйлөм мүчөлөрү, балдар, айкындооч мүчөлөр. Аныктооч, толуктооч, бышыктоочтор. Ал эми үчүнчү дарыянын суроосу. Бул баяндооч менен байланышып, затка түз багытталган сүйлөм мүчө толуктооч. Демек, балдар, бүгүнкү темабыз толуктооч. Сабактын максаты толуктооч тууралуу кеңири маалымат алабыз. Толуктоочтун аныктооч жана бышыктоочтон болгон айырмачылыгын аныктап билебиз. Сабак өтүү менен бирге адептүүлүккө, ыймандуулукка тарбияланасыңар. Сүйлөмдүн мүчөлөрү, балдар. Баш мүчөлөр. Баяндооч. Айкындооч мүчөлөр. Аныктооч, толуктооч, бышыктооч. Толуктооч анын өздүү белгилери, балдар. Толуктооч сүйлөмдө кыймыл-аракет багытталган затты атап көрсөтөт. Болгондо да сүйлөмдүн ар кандай мүчөсүн билгизген кыймыл-аракетти түз жана кыйыр багытталган ордун көрсөтөт. Толуктооч табыш, барыш, жатыш, чыгыш жөндөмөлөрү жана атооч жөндөмөлүү сөз менен жандоочтун тутуму аркылуу уюшулат. Суроолору: кимди, эмнени, кимге эмнеге, кимде эмнеде, кимден эмнеден, ким менен, эмне менен, ким жөнүндө, эмне жөнүндө, ким аркылуу, эмне аркылуу деген суроолорго жооп берет. Мисалы, ал сөзүн бүтүрдү. Эмне кылды? Бүтүрдү. Эмне? Сөзүн табыш жөндөмөдө туруп жатат, балдар. Мен аны сага айтканмын. Кимге айтканмын? Сага. Барыш жөндөмөдө. Сенден күтөбүз. Кимден?
чыгыш жөндөмөнүн суроосу. Демек, толуктооч барыш, табыш, жатыш, чыгыш жөндөмөлөрүнүн суроосуна жооп берет. Балдар. Эмки иш жапарда калды десек, жатыш жөндөмөдө. Мен ал жөнүндө айтып олтурганым жок. Дагы балдар биз айттык. Ким жөнүндө деген суроого жооп берет. Мен ал жөнүндө айтып олтурганым жок. Элебес мен бардым. Ким менен? Мен иш тууралуу айтып жатамын. Эмне тууралуу деген суроолорго жооп берди. Толуктооч башкаруу байланышын уюштурат. Сүйлөм тутумунда толуктооч багындыруучу сөз менен негизинен башкаруу жолу боюнча байланышат. Алардын башкаруу жолу боюнча байланышынын өнүмдүү каражаты барыш, табыш, жатыш, чыгыш жөндөмөлөрүнүн мүчөлөрү жана толуктоочтук милдет аткарган, затка тизмектеле айтылган жандоочтор болуп эсептелет. Мисалы, адам адамга доо десек балдар, бул жерде адамга доо, кимге доо? Адамга барыш жөнөмөдө байланышып, башкаруу байланышын түздү. Башыңдан ким сыласа, машаяң ошо десек. Жоргочон менен жол жүрбө. Сураганга бекер бер, суусаганга жеке бер. Отун албаганга от жактырба. Толуктоочтун маанисине карай бөлүшүү. Толуктооч балдар, тике толуктооч, анан кыйыр толуктооч болуп экиге бөлүнөт. Тике толуктооч кыймыл-аракеттин таасирине толук дуушар болгон затты көрсөтүп, дайыма табыш жөндөмөсүндө турат. Мисалы, турмушту ак ниеттиктен артык эч нерсе көркүнө чыгара албайт. Ал сөзүн бүтүрдү деген мисалдардан алсак, балдар, чыгара албайт баяндоочу. Эмне чыгара албайт? Эч нерсе. Эмнени? Турмушту. Бул жерде табыш жөндөмөдө туруп, тике толуктоочтор негизинен балдар табыш жөндөмөдө туруп, багындыруучу сөз менен байланышат экен. Ал сөзүн бүтүрдү. Бүтүрдү деген багындыруучу сөз. Эмнени бүтүрдү? Сөзүн. Кыйыр толуктоочторго мисал келтирсек, кыйыр түрдө багытталган затты көрсөтүп, дайыма барыш, жатыш, чыгыш жөндөмөлөрүндө турат. Бала Султанмуратка карайт. Мына, кимге карайт? Султанмуратка. Барыш жөндөмөдө туруп, багындыруучу сөз менен байланышты. Мурунку күнү Шамбет жеңишпегинен кат алган. Эмне кылган? Алган. Кимден? Жеңишпегинен. Чыгыш жөндөмөдө туруп байланышты. Табыш башкаруу байланышы. 174-cü könügünü işleybiz. Bu könügü sintaksis taloo жүргүзөбүз. Толуктоочторду таап, кайсы сөз түркүм экенин аныктайбыз. Абышканын жомогу балдарды кызыктырды. Эмне кылды? Кызыктырды. Сүйлөмдүн баяндоочу. Эмнеси кызыктырды? Жомогу. Кимдерди кызыктырды? Балдарды. Толуктооч балдар. Кимдин жомогу? Абышканын. Сүйлөмдүн аныктоочу. Эми бул жерде балдар толуктоочубуз балдарды болду. Бул задатооч сөз түркүмүнөн болду. Экинчи сүйлөмдү аныктайбыз. Ак булуттарды көпкө чейин карап отурдум. Бул сүйлөмдө балдар карап отурдум. Эмне кылдым? Сүйлөмдүн баяндоочу. Бул жерде эси. Мен ак булуттарды көпкө чейин карап отурдум. Эси жок балдар, эси көрүнүскөдө экен. Эмнелерди карап отурдум? Булуттарды. Сүйлөм толуктоочу. Кандай булуттарды? Ак. Сүйлөмдүн аныктоочу. Качан карап отурдум? Көпкө чейин деп мезгилибизди. Бул быштооч болот. Бул жерде толуктоочубуз булуттарды болду дагы. Зат атооч сөз түркүмүн аткарды. Булут туманга айланды. Эмне болду? Айланды. Эмне айланды? Булут. Эмнеге айланды? Туманга. Бул жерде сүйлөмдүн толуктоочубуз туманга. Зат атоочтор болду. Ал асманды чулгай.
баштады. Бұл жерде болды. Татал баяндауыш керек. Эмне кылды? Чулгай баштады. Эмне? Ал ээси эмнени чулгай баштады? Асманды, толктооч, зататоштук, зататоштон болду сөз түркүмү. Карынын кебин капка сал. Эмне кыл? Капка сал. Сал. Эмнени? Кебин. Толктооч. Кимдин кебин? Карынын. Аныктооч. Эмнени сал? Капка. Сүйлөмү толктоштор кебин, капка балдар. Кебин десек табыш жөндөмүдө турду, капка десек барыш жөндөмүдө турат экен. Сөз түркүмү боюнча кеп, кап дегенде задатооч. Андан кийинки сүйлөм балдар. Пил көтөрбөгөндү тил көтөрөт. Эмне кылат? Көтөрөт. Сүйлөмдү баяндоочу. Эмне көтөрөт? Тил көтөрөт. Эмнени? Пил көтөрбөгөндү. Бул жерде тутумдаш толктооч. Эмнени? Пил көтөрбөгөндү. Бул жерде тутумдаш болуп дагы атоочтуктан болду. Атоочтуктан. Кийинки сүйлөмүбүз. Достук менен бир туугандык бардык байлыктан артык. Эмне балдар байлыктан? Кандай экен? Артык экен. Баяндооч. Эмне артык? Достук менен бир туугандык деген сүйлөмдүн ээлери болду балдар. Эмнеден артык? Байлыктан. Сүйлөм толктоочу чыгыш жөндөмүдө турду. Кандай байлыктан? Бардык байлыктан. Бул жерде толктоочубуз задатоочтор болду. Байлык деген задатоочтор болду балдар. Мына синтаксистик талдоодагы жүргүзүп өттүк. Азыр таблицага карап, мисалдарды келтиребиз. Бул таблицада балдар өзүңөр тике жана кыйыр толктоочторду табасыңар. Мисалы атын окуду десек. Бул жерде балдар толуктооч. Эмнени деген, атын деген толуктооч, окуду деген багындыруучу түгөйү. Эмне кылды? Окуду. Кайсы сөз түркүмүнөн болду толуктоочубуз? Атын деген зататоочтон болду, окуду деген этиш болду. Эмне аркылуу байланышты балдар? Бул жерде табыш жөндөмүнүн мүчөсү аркылуу байланышты. Экинчи мисалда китепке карады. Бул жерде китепке деген толуктооч эмнеге деген суроого жооп берет. Эмне кылды? Карады. Бул баяндооч болот дагы, этиш болот. Эмне кылды деген суроого жооп берет. Кайсы сөз түркүмү биздин толуктоочубуз? Зататооч, ал эми багындыруучу түгөйүбүз этиш болду. Бул экөө барыш жөндөмөсүнүн га мүчөсү менен байланышты балдар. Азыр ушундай кылып өзүңөр мисалдарды иштейсиңер. Тесттик тапшырманы иштейбиз. Сүйлөмдө зат же заттык маанидеги сөздөр менен байланышып, анын ар түрдүү маанисин, белгисин билдирген сөздүн аталышы. Жооптордун туурасын белгилейбиз. Туурасы аныктооч. Синтаксис илими эмнени үйрөтөт? Сөз айкашы жөнүндө илим, тилдин морфологиялык түзүлүшүн үйрөтүүчү илим, тыгыштар жөнүндөгү илим, сүйлөм анын түзүлүшү, сөз айкашы, алардын түрлөрү жөнүндө илим. Туура жообун белгилейбиз балдар. Туура жообу гсы. Сүйлөм анын түзүлүшү, сөз айкашы, алардын түрлөрү жөнүндө илим. Сүйлөмдүн грамматикалык негизи кайсы? Туура жообун белгилейбиз. Туура жообу жана баяндооч. Сүйлөмдүн айкындооч мүчөлөрү кайсылар? Туура жообу аныктооч, толуктооч, ышыктооч. Эми балдар, толуктооч түзүлүшүнө карай, жөнөкөй жана татаал болуп экиге бөлүнөт. Жөнөкөй толуктоочтор бир гана сөздөн турса, татаалдар экиден турат. Мисалы, суусаганга бекер бер. Кимге десек, бул жерде суусаганга деген
жөнөкөй. Ак жибек кофтасы шамалга бүлкүлдөйт. Бул жерде эмнеге деген суроого жооп берет да жөнөкөй толуктоочу. Өзүм билбегенди башкалардан сурабайм. Эмнени? Өзүм билбегенди. Татаал толуктоочу. Орус тилин жакшы билет. Эмнени жакшы билет? Орус тилин. Бул жерде татаал толуктоочу. Толуктоочтун милдетин төмөнкү сөз түркүмдөрү аткарат. Зат атоочу. Темирди ысыгында сок, кепти кызуусунда айт десең, бул жерде темирди, кепти деген толуктоочтор заттан болду. Ат атоочу. Өзгөнү сыйлаганың, өзүңдү сыйлаганың. Бул жерде кимди, өзгөнү, өзүңдү деген ат атоочтор толуктоочу болду. Заттык маанидеги сөз түркүмдөр. Сын атоочу. Мисалы, жакшыга сөз илешет, жаманга чөп илешет. Кимге? Десек, жакшыга, жаманга дегендер заттанып кеткен сын атоочтор. Сан атоочтон болсо, алтоону балдар кутташты. Бул жерде заттанып кетип алат. Ким канчоону? Алтоону деп. Атоочтук болгондо, экскурсиядан келгендерге жолуктум. Кимдерге? Экскурсиядан келгендерге. Кыймыл атооч. Барууга шарт жок. Эмнеге? Барууга. Бул жерде кыймыл атооч болду. Манас эпосунан үзүндү берилиптир. Ушундан тике толуктоочторду тапкыла. Кыйшайганды оңдогон, кыйшыкты оңдоп болжогон. Кылт эттербей манасты кыйын жолдо оңдогон. Үзүлгөндү улаган, чачылганды жыйнаган. Айкөл Манас шеринин таалайына табылган. Ана убакыт кетти балдар. Тапкан болсоңор балдар, кана белгилейбиз. Бул ырда кыйшайганды эмнени оңдогон? Кыйшайганды, кыйшыкты эмнени? Кыйшыкты, үзүлгөндү, чачылганды дегендер тике толуктоочтор болду балдар. Анткени биз жогоруда айтып өттүк. Тике толуктоочтор табыш жөнөмөдө туруп байланышат деп. Ал эми кыйрлар барыш, жатыш, чыгыш жөндөмөлөрүндө байланышат. Берилген сүйлөмдөрдөн жөнөкөй жана тутумдаш толуктоочторду ажыраткыла. Убакыт берем, туура ажыратканга аракет кылабыз. Ажыраткан болсоңор, текшеребиз. Эрдик күн сайын кыйынчылыктарга туруштук берип, талбай күрөшүүдөн башталат. Эмнелерге? Эмнеден деген суроолорго жооп берди. Түзүлүшүнө карай жөнөкөй. Өзүң билбесең билгенден үйрөн. Эмнеден? Билгенден. Же болбосо кимден үйрөн? Билгенден. Кулак укканды көз көрөт. Эмнени? Кулак укканды. Татаал. Толуктоочу экен. Өтүгү жокко өзүм барам. Кимге? Өтүгү жокко. Тону жокко айта бар. Кимге айта бар? Тону жокко. Татаал экен бу дагы. Жаратылышыңдан жаранын оозун ачууга куштарсың. Эмнеге куштарсың? Жаранын оозун ачууга. Бул толуктоочу экен балдар. Фразеологизмдик. Уйкусу качканга түн узун. Кимге? Уйкусу качканга. Биз үчүн мындайлар оор жумуш деле эмес. Бул жерде жок экен. Бирдики миңге татыйт. Канчаныкы? Бирдики. Мына балдар, ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Үйгө тапшырма алабыз. Вендин диаграммасын түзгүлө. Аныктооч, толуктоочтун айырмачылыгын табасыңар жана окшоштуктарын табасыңар. Көрүшкөнчө сак саламатта калгыла.